Экинчи бап ийин. Канчык менен жалгыз көз Индеец айылынын тегерегинде 2 күн жүрүштү. Дөбөт кыпылдап коркот, ал эми канчыктын айылдан алыс кеткиси жок. Бирок бир күнү эртең менен жакын жерден мылтык атылып, ок жалгыз көздүн башын чырпып өтүп карагайга тийгенде айла жок каргыган бойдон качып жөнөштү. Бир калыпта аргы жүгүрүп коркунучтан улам алыстап баратышты. Алар болгону 2 күн жүрүштү. Канчык карышкыр тоталанып, баягы таппай жүргөн нерсесин эми чындап издей баштады. Бул күндөрү денеси оорлошуп, мурункудай катуу чуркай албай калды. Бир жолу мурун жөн эле баса калчу коюндун артынан баратып, капысынан эле кууганын токтотту да эс алганы жата кетти. Жалгыз көз келип мойнуна тумшугун тийгизейин дегенде жа алдана каап алды. Тиги болсо чалкасынан жата калды да күлкү келээрликтей болуп тарбаңдап, андан коргоно баштады. Канчыктын өзүнчө эле туталанып кыжырлана берчү болду. Жалгыз көз болсо адаттан тыш баарына чыдап, көзүн карап жанында жүрдү. Акыры канчык издегенин тапты. Ал жайында Маккензиге Куйчу өзөн менен бир нече миль жогору барган жерде экен. Өзөн азыр башатынан койгон жерине чейин музга айланып, таштуу сайынан бери зыңкыйып тоңуп жатыптыр. Алдыга бир топ узап кеткен жалгыз көздүн артынан чарчаңкы желип бараткан канчык бир маалда өзөн жээгиндеги жарды байкады. Бурулуп ошол жакты көздөй салды. Жазгы нөшөрлөгөн жамгыр менен ээриген карлар агып түшө берип, жарды жеп үңкүр кылып коюптур. Ал үңкүрдүн кире беришине токтоп, сыртын жакшылап карады. Анан жарды бойлой ары бери чуркап, эки жагын байкаштырган соң үңкүрдүн таар оозуна кирди. Адегенде сойлогонго туура келди. Анан үңкүр кеңейип отуруп, диаметри 6 футтай келген аянтча менен бүтөт экен. Башы үңкүрдүн төбөсүнө тийип турду. Ичи кургак, ыңгайлуу экен. Канчык баарын ынта коюп карай баштады. Ал эми кире бериштеги жалгыз көз ага токтоо көз салып турду. Тиги башын жерге салып, бир нече жолу турган жеринде айланган соң, алы кооругандай ыркырап, буттарын бөгүп, кире беришти карай жата берди. Жалгыз көз кулагын текчейтип жылмая карап турду. Эшиктеги жарыктан анын койругун шыйпаңдаганы көрүнүп турду. Канчык карышкыр кулагын жапырып, оозун чоң ача, тилин салаңдатып, канааттанып жаны жай алганы кебетесинен көрүнүп турду. Жалгыз көз ачка болду. Ал үңкүрдүн кире беришине жатып уктап калды. Бирок жакшы уктай алган жок. Ал улам ойгонуп, кулагын текчейте апрелдин жадыраган күнү карга чагылышып турган сырткы дүйнөнү тыңшап жатты. Үргүлөй баштагандай эле кандайдыр шалдырап аккан суунун үнү келет. Ал болсо муну кулак түрүп тыңшап калат. Күн кайрадан пайда болуп, ойгонуп келаткан түндүк жан денин кытыклап чакырып жатты. Баары жандана баштады. Айлана көктөм жыттанып, кар алдынан жашоо жаралып, дарактарга суу жүгүрүп, топурактын муз кийими жыртыла баштады. Жалгыз көздүн тынчы кетип жубайын карады. Бирок тигинин турайын деген ою жок. Эки жагын карап, жакын жерден быпырап учкан чымчыктарды көрдү. Турайын деп, бирок кайра канчыгын карады да жатып үргүлөп кетти. Ызылдаган бир алсыз үн келип жатты. Уйку соонун арасында бир нече жолу тумшугун чапчып, акыры ойгонуп кетти. Тумшугу жакта бир черкей ызылдап учуп жүрүптүр. Килейген неме экен, кыязы кургак дүмүрдүн оюгунда кыштап чыгып, эми күн жылый баштаганда учуп чыкса керек. Карт бөрү табияттын чакырыгына чыдап тура алган жок. Анын үстүнө ачка да эле. Канчыгына сойлоп барып, аны тургузганга аракет кылды. Бирок ал ыркырап койгондуктан өзү жалгыз жадырап турган эшикке чыгып, аяктарды эриген карга бата түштү да эми желип жортуп жүрүш кыйын болоорун туйду. Ал тоңгон өзөн менен жогору көздөй салды. Карагайлардын көлөкөсүнөн улам бул жерде кар бети али катуу экен. 8 сааттай желип жортуп жүрүп, иңир киргенде ийинге келди. Эми ал мурункудан да ачка болчу. Жаныбарлар жолукту, бирок кармай алган жок. Коёндор эриген кар менен безип кетишти. Ал болсо карга батып, жакшы чуркай алган жок. Үңкүрдүн оозуна келгенде бир нерседен шектене түштү да тык токтоду. Тияктан кандайдыр бир алсыз үндөр чыгып жатты. Бул канчыктын үнү эмес эле, бирок эмнегедир тааныш болчу. Акырын сойлоп кирди да канчыгынын эскертип ырылдаганын укту. Жалгыз көз муну анча деле этибарга алган жок, бирок алысыраак турганга аргасыз болду. Аны эми башка үндөр, алсыз кыңшылаган, ыйлактаган үндөр кызыктырып турду.
Канчык ага кыжыры келип ыркырагандыктан үңкүрдүн оозуна барып жатты да уктап кетти. Таң агарып үңкүрдөн тунарган жарык киргенде карт бөрү баягы үндөрдүн кайдан келгенин кайра издей баштады. Канчыктын эскертип ыркыраганынан кызганычтын да пайда болгонун туйду да анан обочороок турууга аргасыз болду. Бирок баары бир канчыктын аяктарына илээшип, бооруна жабышып, алсыз кыңшылдап, ыйлактап, көздөрү ачыла элек 5 бөлтүрүк жүргөнүн көрдү. Карт бөөрү таң калды. Жолдуу болуп, узакка созулган өмүрүндө мындай окуя биринчи болуп жаткан жок. Көп болду. Бирок ал буга көргөн сайын астыйдил айран калчу. Канчык кыпылдап тынчы кетип карап турду. Маалы менен ыркырап, карт бөөрү жакындай бергенде жүрөк түшүрө аркырай калып жатты. Жамандыкты өз көзү менен көрбөсө да эне бөөрөлөрдүн илгертен келаткан сокур сезими ата өзүнүн алсыз тукумун жеп коюшу мүмкүн деп шыбырап турду. Ушул коркунуч жалгыз көздү өз канынан жаралган бөлтүрөктөргө жолотпой кууганга аргасыз кылып турду. Бирок бөлтүрөктөргө эч кандай деле коркунуч болгон жок. Карт бөөрүнү да ата-бабаларынан бери келаткан сокур сезими бийледи. Анын буйругуна ойлонбостон, кыңк этпестен жан дили менен баш ийип, жаңы туулган бөлтүрөктөрүнөн бурулду да тамак издеп кетти. Үңкүрдөн 5-6 миль ары басканда өзөн эки айрылып, эки айгыры тең тоого кетет экен. Карт бөөрү сол айрыкка салды да көп өтпөй эле бир изди көрдү. Жыттап көрүп жаңы экенин билди да карга жата калып, из кеткен жакты карай баштады. Анан жай бурулуп, оң айрык жакка салды. Тиги из өзүнүкүнөн бир топ чоң экен. Демек, ал из кеткен жактан олжо табуу кыйын. Оң айрык менен жарым милдей барганда бөөрүнүн сак кулагы кандайдыр бир кыйчылдаган үндү туйду. Акырын сойлоп барып, кош аяктап туруп, тишин жыгачка жанып аткан чүткөрдү көрдү. Жалгыз көз акырын жакындап барды, бирок бул жолу болооруна анча деле ишенбей турду. Түндүк жака мынчалык алыс кетпеген мындай жаныбардын этин өмүрүндө бир да жолу татпаганы менен билчү. Карт бөөрү тажрыйбасынан улам жашоодо жол болуп, оомат келген учурларда болоорун билчү. Ошондуктан чүткөргө жакындап бара берди. Мындайда айкаштын эмне менен аяктаарын айтыш кыйын. Анткени жан жаныбарлардын күрөшүндө ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Чүткөр узун, курч ийнелерин жайып жиберип топтой түйүлүп жатып алгандыктан кол салууга болбой калды. Жалгыз көз жаш кезинде бир жолу жансыздай көрүнгөн ушундай топ ийинге туш болуп, күтүүсүз жерден куйрук менен тумшукка жээген. Бир ийне ошол бойдон мурдунда кала берип, жан чыдатпай оорутуп жүрдү. Бир нече жумадан кийин араң түшкөн. Азыр ал тумшугун чүткөрдүн куйругунан 1 футтай алыс туруп, секире турган болуп жатты. Ошентип таштай катып күтүп турду. Эмне болоорун айтыш кыйын. Ар кандай болушу мүмкүн. Балким чүткөр жазылып кетер. Балким ыңгайы келе калса, анын ийнесиз назик курсагын жара чапчып алар. Бирок жарым сааттан кийин жалгыз көз өйдө болуп, тиги жансыз топко кычырдана ырылдады да ары карай кетти. Мындай чүткөрлөрдүн далайын аңдып отурган. Азыр болсо буга убакыт жок эле. Оң айрык менен андан ары карай кетти. Күн шашке болуп баратканы менен жолу болбой жатты. Ойгонуп калган аталык сезим бөөрүнү биротолу бийлеп алды. Кандай болбосун тамак табыш керек эле. Түш ченде бирок кекилик туш болду. Бадалдан чыга калса маңдайында туруптур. 1 футтай жердеги дүмүрдө отурган экен. Экөө тиктеше түшүштү. Кекилик коркуп кетип канатын сермей бергенде бөөрү апчып калды да бапырата басып калды. Морт сөөктөрүн кычырата тиштеп, назикетине тиши кире берип, жаагы кайра ачылды. Эсине бирдеме келе түшкөндөй кекиликти тиштеп алып, үңкүрдү көздөй желип жөнөдү. Адатындагыдай көлөкө сыяктуу шырп эттирбей, желе жорто басып, ар бир бурулуштан сактана карап келатып, кайра баягы чоң изди көрдү. Из ал бара турган жака кеткендиктен анын ээси менен жолукканга даяр болуп баратты. Өзөн чукул бурулган жердеги аска ташка келгенде акырын баш багып бир нерсени көрдү да жерге жабыша калды. Бул жанагы чоң таман издин ээси, килейген уургачы сүлөөсүн экен. Ал баягы топ-тоголок болуп түйүлүп алган чүткөрдүн кашында эртең менен өзү тургандай болуп аңдып туруптур. Эгер ал мунун алдында табышсыз көлөкөдөй болуп келатса, эми ошол көлөкөнүн элесине айлана түштү да ың-жыңсыз сойлоп, чүткөр менен сүлөөсүндүн шамал келбей турган жагына өттү.
Карышкыр кекиликти жанына коюп карга жата кетти да жапыс өскөн кызыл карагайдын ийнелеринин арасынан көз алдында болуп жаткан жашоо оюнун жашагысы келип, ушундан улам бири-бирин аңдып жаткан сүлөөсүн менен Чүткөрдү тикие карап турду. Мында бири экинчисин жегиси келип, теге болсо такыр жем болгусу келбей жатты. Карт бөрү да бул оюнга катышып, балким менин да жолум болуп калаттыр деп үмүттөнүп турду. Жарым саат өттү, 1 саат өттү, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Топ ийне кыймылсыз турду, сүлөөсүн болсо мармар айкелге айланып калды. Ал эми жалгыз көз болсо өлүү сыяктуу сенейип калган эле. Бирок үчөө тең жан дени тирүүлүктөн жаны ооруп кеткендей чыңалып, азыр денелери таш болуп катып калгыдай күчтүү, эч качан сезишпесе керек. Жалгыз көз мурункудан 5 бетер сактана түштү да бир аз алга ынтылды. Тиякта бир өзгөрүү болгондой болду. Чүткөр акыр аягында душман кетти деп ойлоп, өзүнүн ок өтпөс зоотун акырын ача баштады. Топ тикенек бара-бара жата баштады. Жалгыз көз даяр тамак сыяктуу алдында жаткан тирүү жандыкты көрүп, оозу шилекейге толуп чыкканын сезди. Чүткөр толук жайылып бүтө электе душманын көрүп калды. Ушул учурда сүлөөсүн аны чапчып алды. Сокку чагылгандай тез болду. Алгыр куштукундай курч тырмактары назик курсакты жарып кетти. Эгер Чүткөр толук жайылганда же душманынын көзү ирмемге кечирээк байкаганда, сүлөөсүндүн буту суу калмак. Бирок азыр ал бутун тартып алганча Чүткөр аны куйругу менен согуп, корч ийнелерин батырганга үлгүрдү. Сокку жооп катары урулган сокку. Чүткөрдүн өлөр алдында чыңырыгы, чоң мышыктын жаны ооруганына чыдабай чаңырганы. Ушунун баары бир учурда болду. Жаны дүргөй түшкөн жалгыз көз өйдө болуп, кулагын тикчейтти. Куйругу түздөлүп ката түштү. Сүлөөсүн токтоно албай калды да, жанын ушундай ооруткан немеге карай жаалданып атырылды. Бирок чыңырып жарылган курсагын эптеп жашырып, кайра топко айлана албай алдастап жаткан Чүткөр куйругу менен дагы бир урду. Чоң мышык жаны ооругандан чаңырып, артка жалт берди. Ийне жыш сайылган мурду ийне жаздыкчасына окшоп турду. Ал тумшугун тамагы менен чапчып, каарга, бутактарга ары-бери сүртүп, алга-артка, оңго-солго секирип, оттой күйгүзгөн ушул ийнелерден кутулууга аракет кылып жатты. Жана жан чыдагыс оору менен коркуудан эч нерсени да сезбей калды. Бышкырып жаткан сүлөөсүндүн кыска куйругу калтырап титирей берди. Анан ал бара-бара тынчый баштады. Жалгыз көз анын текчиип байкап турду да, бир маалда селт этип, жалы тик тура түштү. Айласы курууган сүлөөсүн бир маалда так түйүлүп секирди да, чаңырып качып жөнөдү. Карааны көрүнбөй, чаңырганы алыстан угулуп калганда гана жалгыз көз алга жылды. Корч ийнелерин каар бетине жыш сайылып калгандай, азыр эле жумшак таманына бата түшчүдөй болуп этият баратты. Чүткөр карышкырды ажаандана чыйпылдап, тиштерин шакылдатып каршы алды. Эптеп түйүлмүш болду, бирок бул эми баягы топ ийне эмес эле. Үзүлгөн булчуңдар башыйбей турду. Өзү болсо тең бөлүнүп кансырап турду. Карт бөрү кан төгүлгөн карды ырахаттана сугунду. Карды ого бетер ачты. Бирок көптү көргөндүгүн кылып дагы эле сактанып турду. Күтүп туруш керек эле. Ал Чүткөрдүн маңдайына жата кетти. Теге болсо тишин кычыратып, кышылдап акырын кыңшылады. Көп өтпөй эле жалгыз көз Чүткөрдүн ийнелери акырын түшүп, бүт денеси титирей баштаганын көрдү. Анан эле титирегени басылып калды. Узун тиштери акыркы жолу шак этип, ийнелери түштү. Жаны жайылып кыймылсыз жатып калды. Жалгыз көз Чүткөрдү апкаарып титиреген таманы менен акырын узатасынан салды да чалкасынан жаткырды. Эч нерсе болгон жок. Чүткөр өлүп калыптыр. Кылдат карап чыккан соң карышкыр олжоосун тиштеп алып, өзөндү бойлоп жөнөдү. Курч ийнесин басып албайын деп, башын бир жака шылкыйта кар үстү менен сүйрөп баратты. Бирок капыстан бир нерсе эсине түшө калып, Чүткөрдү таштады да кекиликке кайра барды. Ал ыргылжың болуп турган жок, анткени эмне кылышты билчү. Кекиликти жеш керек болчу. Жеп жиберген соң дароо олжосуна келди да аны сүйрөп жөнөдү. Ал олжосун сүйрөп үңкүргө киргенде канчыгы аны карады да башын көтөрүп, мойнунан жалап койду. Бирок ошол заман аны бөлтүрүктөргө жолотпой ыркырамыш болду. Мунусу каарданбай эле кечирим сурагандай туюлду. Бөлтүрүктөрдү атасы жеп коет деген сокур сезимге байланган коркунуч жок болуп баратты. Жалгыз көз да өзүнүн ата бөрү экенин сезди.
Анда өз канынан жаралган токмун жеп коеюн деген жаман ой жок эле. 3 бап боз бөлтүрөк. Ал агай инилеринен, эже карындаштарынан башкача болчу. Алардын өңү энесин тартып кызгылтым болуп турса, ал атасынын эле өзү. Бөлтүрүктөрдүн ичинен анын өңү гана боз болчу. Чыныгы карышкырдай болуп, жалгыз көздү эске салып турчу. Болгон айырмасы атасынын көзү бирөө, баласыныкы экөө эле. Боз бөлтүрүктүн көзү өткөндө ачылып, азыр дурус эле көрүп калды. Ал турсун көзү ачыла электе туюп, жыттап жалап билчү. Эки эркек, эки кыз бир тууганын таанычу. Тигилер менен тамтаңдап жөөлөшүп кээде алышып кетишчү. Мындайда тамагы ыркыраганга жете элек жумшак ырылдоодон титиречү. Ал көзү ачылганга чейин эле жылуу сүт жыттанган Найзик энесин жытынан, даамынан таанычу. Энеси жумшак мээримдүү тили менен Найзик денесин жалаганда дароо жаны жай алып, бооруна ыктап уйкуга кетчү. Анын өмүрүнүн алгачкы айы дээрлик уйкуда өттү. Бирок эми жакшыраак көрүп, азыраак уктап, өз дүйнөсү менен аз-аздан тааныша баштады. Анын дүйнөсү караңгы болчу, бирок ал башка дүйнөнү билбегендиктен анын караңгылыгын деле билчү эмес. Күүгүм тартып турган бул чөйрөдө көзүн жарка көндүрөөнүн зарылдыгы да жок болчу. Дүйнөсү абдан тар болуп, өңкүрдүн дубалдары менен чектелип турчу. Тышкы тейиз дүйнөдөн бөлтүрүктүн кабары жок болгондуктан, мындай тар чөйрөдө ал үчүн жашоо кыйын деле эмес эле. Бирок кандай деген менен көп өтпөй эле бул дүйнөнүн дубалдарынын бири башкачараак экенин байкап калды. Бул өңкүрдүн оозу эле. Ал тараптан жарык келип турчу. Анын башкача экени ой менен аң сезимди эңсөөлөр пайда болгонго чейин эле билинди. Ал жак бөлтүрүктү көзү ачыла электе эле өзүнө тартчу. Ал жактан келген жарык анын жумулган көзүнө тийип, көрүү нервтери жагымдуу, бирок бейтааныш сезимди пайда кылган жылуу жарыкка жооп кайтарчу. Денесиндеги дененин ар бир клеткадагы жашоо өз табиятынын өзөгүн түзүп, анын эркине баш ийбей аракетке кирген жашоо өсүмдүктүн химиялык курамы аны күнгө бургандай эле ушул жарыкка жанталашып умтулчу. Бөлтүрүк аң сезими ойгоно электе эле жылып олтуруп, үңкүрдүн оозуна кетип калчу. Бир туугандары да андан калышчу эмес. Ал убакта алардын эч кимиси үңкүрдүн арткы караңгы дубалына кетенчиктеп кетчү эмес. Алар өсүмдүк сыяктуу эле жарыкка тартылып, жашоо деген химиялык процесс жарыкты талап кылчу. Жарык алардын жашоосунун зарыл шарты болгондуктан, бөлтүрүктөрдүн кенедей денелери жүзүм бутактарындай болуп эч ойлонбой, сокур сезимине гана баш ийип ага тартылчу. Кийинчерээк ар бири өз-өзүнчө болуп, ар биринин өзүнчө каалоолору менен умтулуулары пайда болгондо, жарыкка тартылуу ого бетер күчөдү. Алар тынбай ошол жака сойлоп, энеси аларды кайрып келип турду. Ошентип боз бөлтүрүк энесинин жумшак эркелетип жалаган тилинен башка да касиеттер бар экенин билди. Улам жарыкка умтула берип, энесинин жазалап артка ыргытып таштай турган тумшугу бар экенин билди. Кийинчерээк жерге барып, бир аз ныгырып басып, ыкчам жөн эле билги кыймылы менен бурчка тоолонуп бара турган буту бар экенин билди. Ошентип денеси ооруганын сезип, андан кача турган болду. Адегенде жазалай турган нерселерге барбай жүрдү да, кийинчерээк жазадан кутулуп кетишти үйрөнүп алды. Бул аң сезимдүү аракет, бул дүйнөнүн кубулуштарын жалпыдай билүүнүн натыйжасы болчу. Буга чейин ал жарыкка умтулган сыяктуу эле оорудан да сокур сезими менен качып жүрчү. Эми болсо оорунун эмне экенин билгендиктен андан кача турган болду. Ал тажаал бөлтүрүк эле. Анын жатындаштары да ушундай болчу. Ушундай болушу керек эле. Анткени алар жырткыч болчу. Жалаң эт жеген жырткычтардын тукуму болчу. Алардын көз жара электе эмген алгачкы сүтү эттен болчу. Эми туулганына бир ай болуп, көзү бир жума мурун ачылган бөлтүрүк сүткө алымсынбай калган 5 бөлтүрүккө энеси чайнап берген эттен жей турган болду. Боз бөлтүрүктүн тажаалдыгы барган сайын арта берди. Ыркыраганы беркилердикине караганда катуураак чыгып, жаалданганы да сүрдүүрөөк. Таманы менен тоглото сокконду да биринчи болуп үйрөндү. Биринчи болуп башка бөлтүрүктү кулактан алып, чайнап, жаагы карышса да ырылдап, ары бери сүйрөдү. Анан албетте үңкүрдүн оозунан кайтарып келчү энесин башкаларга караганда көбүрөөк кыйнады. Жарык боз бөлтүрүктү күн сайын көбүрөөк азгырчу болду. Бул үңкүрдү тынбай кыдырып, эшикке чыгууга аракет кылып жүрдү, бирок дароо эле артка кайтарылып жатты.
Чынын айтканда анын эшек бир жерден экинчи жерге өтүп кете турган өткөл жөнүндө түшүнүгү жок болчу. Ошондуктан үңкүрдүн эшиги ага дубалдай, жарыктын дубалындай гана сезилчү. Сырттагылар үчүн күн кандай болсо, бул дубалда ал үчүн күн болчу. Ал бөлтүрүктү от шайтан көпөлөктү азгыргандай азгырып турчу. Дайыма ошол жака умтулган. Жан дениндеги дүркүрөп өсүп келаткан жашоо ошол жарка дубалга түртүп жатты. Ошол жашоо дүйнөгө кеткен жападан жалгыз болгондо да маңдайга жазылган жок ушул экенин билип турду. Анын өзүнүн мындан такыр кабары жок эле. Ошол жашоо дүйнөгө кеткен жападан жалгыз болгондо да маңдайга жазылган жол ушул экенин билип турду. Анын өзүнүн мындан таптакыр кабары жок эле. Сырткы дүйнөнүн бар экенин деги эле билчү эмес. Жарык дубалдын бир таңкаларлык касиети бар эле. Атасы энесине окшош жарык дубалдын жанында уктап тамак алып келчү үңкүрдүн дагы бир тургуну. Адатта ошол жарык дубалдан өтүп жок болуп кетээр эле. Боз бөлтүрүк ушуну түшүнө алчу эмес. Энеси жарык дубалга жакындата койчу эмес. Ал эми башка дубалдарга барганда назик тумшугу менен катуу нерсеге тийчү да ооруп кетчү. Бир нече жолу ушундай болгондон кийин дубалдарга барганды койду. Ал башын катырып отурбай эле сүт менен чайналган эт энесинин касиети болгон сыяктуу эле жарык дубалдан өтүп кетүүнү да атанын өзгөчө касиети катары кабылдады. Чынын айтканда боз бөлтүрүккө адамдар ойлонгондой болуп ой жүгүртүү кайдан? Анын мээси бүдөмүк иштечү. Бирок андай деген менен анын жыйынтыктары кишилердикиндей эле так, даана болчу. Ал бул үчүн мындай болуп кетти деп баш оорутпай, болгонун болгондой кабыл алчу. Анын болгону жетиштүү болчу. Анын курчап турган айлана чөйрөнү таанып билүү усулу ушундай эле. Ушундан улам үңкүрдүн дубалын бир нече жолу сүзгөн соң андан өтүп кете албасын аңдады. Атасынын бул дубалдардан өтүп кете аларын да ушундай эле кабылдады. Бирок атасы менен өзүнүн айырмачылыгынын себебин табуу оюна да келген жок. Логика менен физикага анын мээсинде орун жок болчу. Ал түндүктү мекендегендердин көпчүлүгү сыяктуу эле ачкалыктын азабын эрте тартты. Атасы эт алып келбей, энесинин эмчегинен сүт чыкпай калган күндөр келди. Бөлтүрүктөр кыңшылдап, ыйлактап, көп убактысын уктап өткөрүп, анан өзөрүп жатып калышты. Талаш, тартыш, уруш деген жок, эч ким женегелип ыркырабайт. Жарык дубалга кетип калуу да токтоду. Алар соолуп жатышты. Элдир-селдир жашоолору үлүңдөп өчүп баратты. Жалгыз көздүн айласы кетти. Жаны тынбай жээлип жортуп, кунук ачып, мазар сыяктуу болуп калган ийиндин оозунда азыраак уктап калды. Канчык карышкырда бөлтүрүктөрүн калтырып тамак издеп чыкты. Бөлтүрүктөр туулгандан кийин жалгыз көз Индеец айылына барып, баягыдай капканга коюлган коёндорду алып жүрдү. Бирок каар эрип дарыялардан муз кетери менен индеецтер көчүп кетти да ал тамакта жок болду. Боз бөлтүрүк бир аз оңолуп, баягы жарык дубалга кайра кызыга баштаганда өз дүйнөсүнүн жашоочулары азайып калганын байкады. Бир гана карындашы калыптыр, калгандары жок. Өзүнө келери менен эле ойной баштады, бирок эми ал жалгыз ойноп калды. Анткени карындашы баш көтөрө албай кыймылсыз жатты. Азыр анын кенедей денеси жеген этинен топ-тоголок болуп турду, бирок кеч болуп калган эле. Ал баш көтөрбөй уктап жатты. Териси капталган скелеттей болгон кичинекей денесиндеги жашоонун учкундары бүлбүлдөп отуруп акыры өчүп калды. Анан эле жарык дубалдан өтүп жок болуп кетчү атасы келбей калды. Эми анын кире бериштеги уктаачу орду бош калды. Бул кийинки бир аз да жеңилирээк ачарчылыктын аягында болчу. Канчык карышкыр жалгыз көздүн үңкүргө эмне үчүн кайра келбей калганын билчү, бирок ал өзүнүн көргөнүн боз бөлтүрүккө айтып бере алган жок. Ал өзөндүн сүлөөсүн мекендеген сол айгырына аң уулап барып, жалгыз көздүн кечээги изине туш болду. Из түгөнгөн жерден анын көзүн, тагыраак айтканда анын калдыктарын тапты. Тегеректин баары жакында болгон кармашты. Андан жеңип чыккан сүлөөсүн ийнине кеткенин айтып турду. Канчык анын ийинин издеп тапты, бирок белгилерине караганда сүлөөсүнүн ичинде сыяктангандыктан Канчык даап бара алган жок. Ушундан кийин Канчык өзөндүн сол айгырына аң уулап барганын койду. Сүлөөсүндүн ийининде балдары бар экенин, өзү болсо жеткен тажал, кармаштан коркпой турган неме экенин билди. 3-4 карышкыр болсо бул башкырып
Түгү тик турган немени оңой эле даракка кууп чыкса болот. Бирок муну менен өзгөчө ачыккан жаш балдары бар неме менен бетме бет чыгуу таптакыр башка иш. Бирок түндүк деген түндүк жана эне деген эне. Ал түндүктө да андан башка жерде да эч нерсеге карабайт. Өзүнүн боз бөлтүрүгү үчүн Канчык Карышкыр өзөндүн сол айгырындагы аскаларды мекендеген тажаал сүлөөсүнгө беттеп бара турган күн сөзсүз келмек.